саламатсыздарбы? Эмеси Геошондо программасы. Бүгүн жогорку кеңеште Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова даярдаган маалыматты бурмалоо деген мыйзам долбоору боюнча коомдук окуу болуп өттү. Бул мыйзамдын ченемдери боюнча чындыкка туура келбеген маалыматты кайсы бир атайын өкмөттүк уюм соттун чечимин күтпөстөн эле интернетте жоготуп, жаап же көрсөтпөй коюуга укук алат. Многие говорят, не надо устанавливать правила. Кебирлер айтып атат, эч кандай эреженин кереги жок деп. Мен көп жолу айттым. Биздин турмушта көптөгөн эреже бар. Мисалга, жүрүм-турум жөнүндө интернет коомдо дагы адамдар бири-бири менен байланышат. Бул дагы коом жана анда дагы кайсы бир эрежелер болуш керек. Кимдир башка бирөөнүн кабинетине уруксатсыз кирип, же кимдир бирөөнү сөккөн болбойт да. Обозвать там его последними словами. Европа мамлекеттери дагы акыркы мезгилде фейк маалыматтардан кыйналууда. Бирок кабарлар негизинен же саясий уюмдар тарабынан же чет мамлекеттерден келүүдө. Ошондуктан Еврокомиссия 18-жылдын сентябрында дезинформация боюнча жоба кабыл алган. Кыргызстанда болсо тескерисинче бул жаңы мыйзамды карапайым калк менен сын айткандарга каршы бийлик курал катары пайдаланышы мүмкүн. На самом деле биздин мыйзамдарда керектүү нерсенин баары бар. Кайсы бир жаңы укугу бар органдын кереги эмне? Ал эмне? Ортомчулугу. Ар бир адам өзү деле соттошу алат. Чындыгында ар бир адам кнопкаларды басып эле андай калп маалыматтарды токтотуп койсо да болот. Эгер сотко берип тийген зыян үчүн кенемти алам десе, антсе да болот. это тоже возможно. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири аны даярдаганда Франциянын мыйзамын үлгү катары алдык дейт. Бирок ошол эле 18-жылдын ноябрында Францияда кабыл алынган эки мыйзам биринчиден ошол эле сырттан келип тараган дезинформацияга каршы багытталган. Экинчиден ал шайлоо өнөктүгү учурунда гана иштейт. Бизге болсо авторлор мыйзамдын дүйнөлүк алдыңкы үлгү катары көрсөтүүгө аракет кылууда. Бұл фейк маалыматтар бұл бізде ғана емес, өзгөчө мына Европада, Америка Кошмо Штатында дагы мында чоң көйгөй. Франция менен Германия мына мыйзам кабыл алды, биз мына Франциянын моделин алдык өзүчө. Анан Россиянын моделин алды деп дагы айтам мына факт чекке. Дагы жазып чыксаңар болот, бирок мен сотко берем однозначно силерди. Депутаттардын демилгеси социалдык тармактарда бийликке каршы чыгып жаткан сынды токтотууну көздөйт. Сынчылар менен соттошуп бийлик жаман көрүнгүсү келбейт. Жана туура эмес деген шылтоо менен жакпаган маалыматты качан кааласа жок кылып койсо болот. Бирок сот тармактардагы сын коом үчүн керек. Анын туура же туура эмес экенин тараткандын маданиятына жараша болот жана баары бир чечимди сот кабыл алууга тийиш. Алган эмес, мына Хизбут такырчылар өткөн жылы Кытайга президент барып, ал жактан ушу Кыргыз тарыхына байланыштуу жакшы бир маалыматты Кытай тарыхчылары берсе, Хизбут такырчылары ошол президенттин өзүн ошол жерге көргөзүп, сайтта президентке каршы ушунчалык бир тескери пикирлерди жазганын президент аппаратка чейин айтып, бирок анда майнап чыккан жок. Соцтармактар жеке адамдар арасындагы байланышты кеңейтүү максатында пайда болгон. Азыр андай байланыш көчөдө, короодо же конокто жолугуп сүйлөшкөндү алмаштырды жана соцтармакта жарыяланган маалыматты жеке пикир деп түшүнүү керек. Бирок ал өтө кеңири тарап кеткендиктен кадимки маалымат каражаттарынан да маанилүү болуп кетти. Бул көрүнүшкө өтө кылдат жана жоопкерчиликтүү мамиле кылууга тийиш. Чында эле Кыргызстанда ошо сөз эркиндиги, демократия деп койсо биротоло төбөгө чыгып кетишти. Бул туура. Керек болсо жеке адамдын аброюна шек келтирүү эле эмес. Керек болсо региондор аралык, диний ишенимдер аралык, улуттар аралык маселени өтө чоң деңгээлге чейин көтөрүп, мамлекеттик кооптук кырдаал жаратат. Бирок бул эки жагын тең карап туруп туура чечпесек, эгерде ушул мыйзамды колдонуп алып туруп эле мамлекет дагы административдик рычагтарды колдонуп сөз эркиндигине чек коюшу толук мүмкүн. Эл аралык журналисттер федерациясын жетектеген ошол эле франциялык Антони Беланжа жакында маселе мыйзамда эмес, маселе маданият менен билим деңгээлинде деп билдирди. Кеп ошондо саламат калыңыздар.